Пакистандагы Жалалабад мамлекеттик университетине караштуу Жалалабад колледжи директору Турдубаева Баринса Малиевна, педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн башчысы Салибаева Кенжегүл Паратовна, БКМ бюджет 18 тайпасынын куратору Досалиева Мунайым Молдалиевна, башталгыч класс адистигинин студенти Жанышева Айдина Акылбековнадан куратордук сабак үчүн даярдалган кайтарым байланыш. Тема тарых жана ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолу. Кыргыз элинин тарыхында трагедиялуу окуялардын бири 1916-жылы болуп өткөн улуу үркүн болуп эсептелинет. Эмгекчилер кыйынчылыктардан ооздуктарды көтөрө албай, Кытайга качуудан башка амал таппай калышат. Кытайга качуу эң оор болду. Малдын көбү жолдо, каардуу ашууларда, ач талаада кала берди. Анан Кытайга келген кезде Кытайдын башкаруучулары качкындарга карата айбанча мамиледе болду. Даалай кордукту Кытай өкмөтү көрсөттү. Качкындарды чек арадан өткөрүү үчүн белгилүү бир жерге кое берүү үчүн гана эмес, ушул сыяктуу башкалар эсепсиз көп пара алышты. Ар түрдүү параларды өкмөт орундары менен кызмат адамдары гана эмес, жергиликтүү Кытай байлары да алышты. Мына ушул кордуктарды баары кыргыздын ансыз да бүлүнгөн чарбасын андан беттер бүлүнттү. Арга жок элим Кытайга качты, асыраш үчүн алтындай башты, жамгырдай жаган көзүнүн жашын, аргасыз элин кум чөлгө чачты. Кеткени кетти, Кытайга жетти, кете албай калган кээ бирөө кантти, тийиштүү күндөн түнүлүү акыр, коштошуп бирөө о дүйнө кетти. Жолдоп нечен жан суу кагып өлдү, жоголгондорго ким көңүл бөлдү, жегенге нан жок, жете алканы жок, жокчулуктан канча жан өлдү.